областтарга жараша жасап атат, жана мен айтпадым 300 мегаватт депчи. Бул республика боюнча. 300 мегаватт республика боюнча бөлүштүрөбүз. Азыр Кундузбек Кошалиевич айтып кетпедиби? Туура айтып атат. Бизде мисалы северный регион, мисалы үчүн Бишкек шаары, эгерде 3100 мегаватт электроэнергия алса, ошонун 2000 мегаваттын северный регион алат, 1000 мегаваттын южный регион алат. Азыр эң эле көп потребление кылган Бишкек шаары менен Чүй областы. Ошол региондордо жана мен айтып кетпедим, эгерде мисал алсак, Талас областы 100 мегаватт колдонсо, ошол 10 эле мегаватт. 10 эле процентин алабыз да, ошол примерно 10%-не чектөө киргизебиз. Ошол 2 сааттын убагында. Эми азыр погодна эмени тиги прогнозду караганда, мындайча айтканда 11-нен баштап эле уже мен айтып атам, жылуу болгон 16 градуска чейин күндүз жылыйт деп атат да. Ал эгерде бизде потребление ошол жана 300 мегаватт, 3000 бүгүн 3000 мегаватт болуп атса, 2700 мегаваттка түшүп калсак, биз анда эч кандай чектөө кылбайбыз. Жок, жанагы эмеде өзүңүз Таласта айтып калдыңыз. Мисалы Таласта бүгүнчө 8 киловатт экен чектөө. А Баткенде 5 киловатт. Эмне үчүн Баткенде Жок, мындай көрүнөт? Сундарбай Абдрашитович, андай эмес. Биз деген мындай да, однофазный счетчик 5 киловатт. 5 киловатт эми мындайча айтканда, өзүңүз билесиз, Союз убагында бир абонент 3 киловаттка чейин эле колдончу. Андан кийин уже баягы эме өскөндөн кийин элдин электроэнергия колдонуусу өскөндөн кийин биз орто эсеп менен алганда 4 эле киловатт колдонот. Эгерде биз бир айлык потреблениясын алып анализ кылганда, биз 1 киловатт ошо кошуп 5 киловатт кылып атабыз. А трехфазныйлар 10 киловаттка чейин. Ошон үчүн бизде ал жерде бөлбөйт. Эгерде Баткенде трехфазный абонент болсо, ага деле 10 киловатт, Таласта трехфазный абонент болсо, ага деле 10 киловатт. И однофазныйга 5 киловаттан берилген да. Бул эми ошол бүгүнкү күндө тиричиликте колдоно турган үйдөгү электроприборлор 4 киловаттын эле тегерегинде болот. Азыр өзүңүз билесиз, 1 киловаттык деле мындайча айтканда чайниктер жок азыр.